Улуу ата мекендик согуш каттанган Сыргыбай ата ал учурда 21 жаш куракта болчу. Тынч жаткан дүйнөгө бүлүк түшүп, Төрөгелдиевдин үй бүлөсү бул апатка өз баласын аттанткан. Ал алгач Казакстандын Алматы шаарына барып, андан соң Орусиянын Ростов-Дону калаасынын согуш майданында душмандар менен салгылашкан. Көргөн жашы согуш мезгилине туш келген, бирок ата мекен эл жери үчүн өз жанында берүүгө даяр эле. Андан кийин подготовка бүткөргөндө согуш кайдады. Ростовго барганын билем, тегерен отур. Şu özbөгөнүмө сүйүнүп келип, анан ошо Казанга барам сырак айдап, жерлерди тегиздеп, анан трамбовка кылып тегелетип. Закон ошондой экен, жолду курушчу. Анан бүтүрүп анан кийин 50-жылы бүттүк. Анан немеге келдик, 50-жылы. Москвага келдик. Ардагер үй бүлөдө 6 бир тууган, ата-энесинин чоң уулу болгондуктан үйдө барды күчтү Сыргыбай аксакал мойнуна алган. Бирок кандуу согуш болуп, ага кеткен соң үйдүн тиричилиги кичүү бир туугандарына өткөн. Кан күйгөн согуш тала туштараттан атылган октон аман-эсен келүү чынында эле кыйын эле. Ошентсе да бир туугандары үмүттүү карап, келишин чыдамсыздык менен күтүп турушкан. Бул согуш кеткенде менен жолдо чуркап жүргөн бала бачым. Анан булар согуш кетти. Soğuşku var, 5 yıl sürdü. Ermeni milletini atkardı. Anayla geldi. Gelip kalkozga köp yıl uçak oldu. Nemege, tarazı kaç oldu bu dağa. Anan kendi izbine oldu Tamakı brigadga. Uşuntup ömür boyu nemen zeykancılık bilen ötkörüp geldi. Согуштун ардагери Сыргыбай Төрөгелдиев учурда 93-чү жазын тосуп жатат. Кылым өмүр сүрөйүн деп калса да, каарылыкка моюн сунбай, балдар менен тамашалашып, неберелерине өткөн күндөрүн божурап айтып отурат. Өткөн жылы майрамдын урматына автоунаа белек алган. Мындай жардамдар, көңүл буруулар, башкысы жаркын келечекте азыркы муунга тартуулаганына кубанат. Анан 50-жылы келип үйлөндүк. Анан бухгалтер болуп иштедим колхозго. 5-6 yıl. Andan yine 2 kalkoz koşulgandan keyin sapkoz bolduk. Kalkozga işlep жүрүп, 14 yıl işlep pensiyaga çıktım. Şu pensiyamdan çıkıp dem alıp жүрөбүz, dem alıp çıkıp. Anan şu Levin ordanın, sizler sistemlerini jakşı işlediңдер. Berlin'den 100 yıldığına bir medal verip bakan ekan. Balalı çakalı olur, şu kızlardı turmuşka çıkarıp baldardı üylep. Onu tüp karı oturarız, үйдөн çıkarlar. Жеңиштен соң ал туулган жерине дароо эле кайтып келген эмес. Согуш аяктаганы менен өлкөнү оңдоп, чачылгандарды жыйноо, кыйрагандарды калыбына келтирүү жумуштарына да катышкан. 1 жыл айдоочулукка окуп, андан соң Казан шаарында 3 жыл трактор айдап эмгектенген. 5 жылдан кийин туулуп өскөн мекенине келген. Мен атамдын эң чоң баласы болом. Ушул атам согушка катышып келди. Аякта согуштан кийин да иштеп келген да. 6 жыл иштептир. Ал мен көргөндү көрбөгүлө деп аяктан катуу иштешиптир да, трактор айдадым дейт. Ал бузулган үйлөрдү оңдоп анан келишти да. Атам ал убакта арасы жакшы кайраттуу болчу. Бардык иштерди жакшы кылат эле. Атка минип, чоң жайлоолорго барып, балдардан кабар алып келип турат эле. Азыр деле жакшы, кайраттуу, жакшы. Атам карап турабыз. Аман калганына сүйүнгөн ардагер ата-энесин, бир тууган, жакын саналаштары менен кезүүгө алуу үчүн башкача сезим калтырган. Анткени кан каптаган апат канчалаган жарандардын жанын алды. Согуштан кийинки сезимдерди эске алуу ал үчүн сөз менен айтуу кыйын. Ошол согуштан ураган жерлердин бардыгына оңдоп түзөө иштерине катышып, мына 5,5 жыл дегенден кийин кайтып келген экен да. Анан келгенден кийин мына үйлөнүп, өзүнүн ошо бир туугандарынын эң чоң болгондугу үчүн бардык бир туугандарына жардам берип, ошо мезгилдерде ушу совхозда аябай катуу иштеген, үйгө өтө эле аз келчү.
мындай убакытын аз бөлөт эле да, жалаң бала чакалар. Сыргабай Аксакал 1951 жылы 26 жашында үйлөнгөн. Жубайы Токтобөбө экөө дөөлөттүк карылыктын доорун сүрүп жашашкан. 42 небере, 45 шеберенин курчоосунда болуп, алардын шаң күлгүсүнө бөлөнүп, бактылуу карылыкта жашоо өткөрүүдө. Шуудан болсом, көп адамдарды кармататкан. Балдарын окутуп жашоодо өздөрүнүн табыга жан өрөгөн. Уулдар атасынын согушка барып, жанын аябаган эрдиктер менен сыймыктанышат. Атасына аяр мамиле жасап, ден соолугун тез-тез дарыгерлерге каратып турушат. Дайыма ушул 9-майлардан белги кылып, элдер келет, өкмөттөр келет. Ошентип элдерди чакырып, атасын алып берип карап жүрөм. Ушул быйылкы жылы ушу ден соолуктары да карыган сайын кыйналып барат. Ушу 100гө чыксын деп эле ойлоп турам. 100гө чыкса бир чоң той кылып берейин элге деп. Атанын аруу тилеги ал кездеги азаптуу күндөрдүн кайталанбашы. Дөөлөтбек Кочкорбаев, Уланбек Арстанбек уулу, Сентябрь, Сузак району.